Саламатсыңарбы? Бүгүнкү темабыз этиштин аркылуу мамилеси. Кыймыл-аракеттин башка бирөөлөр тарабынан иштелгендигин билдирген этиш сөздөр аркылуу мамиле деп аталат. Аркылуу мамилени төмөнкү мүчөлөр уюштурат. Дыр, кыр, гыз, ыр, кар, ыз, ыт, каз, ты. Буга чейинки грамматикалык темабызда үндөшүү мыйзамы жөнүндө жакшы түшүнгөнбүз. Мына бул мүчөлөрүбүз албетте уңгудагы үндүүлөргө жана үнсүздөргө жараша өзгөрөт. Кантип өзгөрө тургандыгын жана сүйлөмдөрдө кантип колдоно тургандыгыбызды кийинки слайдтарда жакшылап түшүндүрүп берем. Азыр болсо ушул ар бир мүчөгө алдын ала мисалдар менен далилдеп түшүндүргөнгө аракет кылайын. Биринчи дыр мүчөсү алдыр, билдир, өрдүр, кестир деген сөздөргө уланды, өзгөрдү. Андан кийинки мүчөбүз кыр, жеткир, жуткур. Гыз мүчөсү ооз тийгиз, жеткиз, отургуз. Ыр мүчөсү батыр, ичир, өчүр. Кар мүчөсү өткөр, ыс, агыз, эмиз, угуз. Ушул жерден ак, ук деген этиштерге уланды. Бул этиштер к деген каткалаң үнсүз менен аяктады, бирок эки үндүүнүн ортосунда к тамгасы г болуп өзгөрөрүн билебиз. Ак, агыз, ук, угуз болот. Андан кийин ыт мүчөсү коркут, үркүт. Каз мүчөсү атказ, көргөз, откоз. Т үндүү менен аяктаган этиш сөздөргө уланат. Жасат, окут, ойнот. Ушул мүчөлөрдүн кээ бирлери бир же эки сөзгө уланышы дагы мүмкүн. Эми ушул мүчөлөрдүн ар бирине кененирээк токтололу. Биринчи мүчөбүз дыр мүчөсү. Дыр мүчөсү үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, дыр, дир, дур, дүр болуп өзгөрөт. Дыр, алдыр. Этиш ал, л деген жумшак үнсүз менен аяктады. Уяң үнсүз деп айтсак дагы болот. Ошондуктан дыр болду. Дир мүчөсү билдир. Уңгуда ичке үндүүлөр, ошондуктан дир болду. Бил деген сөз л жумшак уяң үнсүз менен аяктагандыктан билдир болуп өзгөрдү. Андан кийин дур мүчөбүз кондур. Н жумшак, ошондуктан кондур болду. Кийинки мүчөбүз дүр, көндүр. Эгерде дыр мүчөсү каткалаң үнсүзгө уланса, анда тыр, тир, тур, түр болуп өзгөрөт. Биринчи сөзүбүз чап. Чап деген этиш сөз уңгуда жоон үндүү жана каткалаң үнсүз менен аяктады. Ошондуктан чаптыр болуп өзгөрдү. Кийинки мүчөбүз тир, тиктир. Уңгуда ичке үндүү жана каткалаң үнсүз. Ошондуктан тиктир болду. Тур, кош тур. Ш дагы каткалаң үнсүз, жоон үндүү, ошондуктан коштур болду. Түр мүчөсү көптүр. Уңгуда ичке үндүүсү, ошондуктан түр болуп өзгөрдү.
Эми сүрөттүү мисалдарга токтололу. Бул сүрөттө Каныкей чачын өрдүрдү. Эгерде Каныкей чачын өзү өрсө, анда Каныкей чачын өрдү болмок. Бул жерде Каныкейдин чачын апалары өрүп жатат, ал чачын апаларына өрдүрүп жатат. Ошондуктан Каныкей чачын өрдүрдү. Дүр деген мүчөнүн жардамы менен этиштин аркылуу мамилеси түзүлдү. Каныкей эмне кылды? Каныкей чачын өрдүрдү. Чачын өзү өргөн жок, Каныкейдин чачын апалары өрдү. Кийинки сүрөтүбүздө бөбөктүн тушоосун кестиришти. Кыргыздарда ушундай каада салт бар. Бөбөктүн буту тамтың басканда анын тушоосун кестиришет. Туугандары, апалары кестирип жатса, демек кестиришти. Апалары, туугандары аркылуу кыймыл-аракет аткарылып жатат. Ошондуктан кестиришти. Бөбөктүн тушоосун кестиришти. Кийинки мүчөбүз кыр мүчөсү. Кыр, кир, кур болуп өзгөрөт экен. Мисалга токтолсок, сүрөттүү мисалдар: апасы кызын жаткырды. Жаткыр. Белекти убагында жеткиришти. Бирөөлөр жеткиришти белекти. Мисалы, Асан белек жеткирди десек, Асан жеткиргендигин бир адам гана жеткирмек, мисалы үчүн. Ал эми бул жерде жеткиришти. Кыр мүчөсү уланды. Белекти убагында жеткиришти. Кийинки мүчөбүз кыз мүчөсү. Үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, кыз мүчөсү дагы өзгөрөт. Кыз, киз, куз, күз болот. Мисалы, ал кыз. Ал жумшак үнсүз, ошондуктан ал кыз. Киз, билгиз, куз, тойгуз, күз, күйгүз. Кыз мүчөсү каткалаң үнсүзгө уланса, кыз, киз болуп өзгөрөт. Мисалы, жат кыз, ич киз. Куз, күз болуп өзгөргөн варианттары жок. Эми сүрөттөргө токтололу. Даам ооз тийгизүү кыргыздын салты. Ооз тийгиз, кыз. Ооз тийгизүү кыргыздын салты. Аксакал небересин төөгө мингизди. Аксакал небересин эмне кылды? Төөгө мингизди. Аксакалдын небереси төөгө өзү минген жок. Эгерде төөгө өзү минсе, анда небереси төөгө минди болмок. Бул жерде чоң атасы небересин төөгө мингизди. Ошондуктан аркылуу мамиле, чоң атасы аркылуу төөгө минди. Ошондуктан мингизди болду. Аксакал небересин төөгө мингизди. Кийинки мүчөбүз ыр, ир, ур, үр мүчөсү. Үндөшүү мыйзамына карата ушинтип өзгөрөт экен. Азыр мисалдарга токтололу. Айзат кийимдерин чемоданга араң батырды. Батырды. Эмне кылды? Батырды. Бөбөккө суу ичирди апасы. Бөбөк сууну өзү ичкен жок. Аны бөбөккө апасы суу ичирди. Апасы аркылуу суу ичти бөбөк. Ошондуктан ичирди болду. Бөбөккө суу ичирди апасы. Бөбөк өзү ичкен жок. Адил отту өчүрдү. Өчүр.
Ot bürö arkылуу öçürüldü. Kийинки мүчөбүз ыс, из, уз, үз мүчөсү үндөшүү мыйзамына ылайык мына ушундай болуп өзгөрөт. Мисалдарга токтолсок, кайыкты сууга агызды. Агызды, кайык өзү аккан жок, аны бирөө агызды. Элдерге ыр угузушту. Эмне кылышты? Угузушту. Элдерге ыр бирөөлөр аркылуу угузулду. Угузулду. Үндөшүү мыйзамына ылайык ыт мүчөсү ыт, ит, ут, үт жана ты болуп өзгөрөт. Эми мисалдарга токтололу. Кичинекей балдарды коркутса болбойт. Коркут. Бөбөк өзү корккон жок, аны бирөө коркутту. Бирөөлөр коркутту. Коркутса болбойт. Эне баласын уктатты. Бала өзү уктаган жок, аны апасы уктатты. Бөбөк бирөөлөр аркылуу уктады, энеси аркылуу уктады. Бөбөктү бирөө уктатты. Апасы кызын ойнотту. Апасы кызын ойнотту. Кызы өзү ойногон жок, апасы аны ойнотту. Мынакей балдарым, кыймыл аракет бирөөлөр тарабынан аткарылса, бул аркылуу мамиле болот экен. Азыр болсо ушул сүйлөмдөр менен бышыктайлы. Биринчи сүйлөмдү окуйлу. Студенттерге кабар билдирилди. Дыр мүчөсү билдирилди. Улууларды төргө отургузуу керек. Сүйлөмдү чечмелей турган болсок, улуулар өздөрү төргө отурган жок, аны адамдар, кичүүлөр, балдар төргө аларды отургузду, улууларды. Көрдүңөрбү? Бирөөлөр аркылуу кыймыл аракет аткарылып атат. Улууларды төргө отургуздук. Төргө отургузуу керек. Үчүнчү сүйлөм. Апасы баласына сүт ичирди. Баласы өзү ичкен жок, баласына апасы ичирди сүттү. Ыр мүчөсү өзгөрдү, ичирди. Төртүнчү. Алар эс алууну кызыктуу өткөрүштү. Өткөр. Кар мүчөсү өткөрүштү. Бешинчи сүйлөм. Чоң эне небересине китеп окутту. Окутту. Небереси өзү китеп окуган жок, аны чоң энеси окутту. Небересине чоң энеси китеп оку дегендиктен, небереси китеп окуду. Мынакей, көрдүңөрбү? Кыймыл аракет бирөөлөр тарабынан аткарылып атат. Билдиришти, отургузушту, ичирди, өткөрүштү, окутту. Аркылуу мамиленин терс формасы дагы бар. Терс форманы албетте ба мүчөсү түзөт, билебиз. Мына жогорудагы биз токтолгон мүчөлөргө ба мүчөсүн улап койсок, аркылуу мамиленин терс формасы болуп калат. Мисалы, дыр, алдыр, алдырба. Билдир, билдирбе. Өрдүр, өрдүрбө. Кыр мүчөсүнө жеткир, жеткирбе. Жуткур, жуткурба. Кыз мүчөсү ооз тийгиз, ооз тийгизбе. Жеткиз, жеткизбе. Отургуз, отургузба. Ыр мүчөсү батыр, батырба. Ичир, ичирбе. Өчүр, өчүрбө. Кар мүчөсү өткөр, өткөрбө. Ыз мүчөсү агыз, агызба. Эмиз, эмизбе.
угуз, угузба. Ыт мүчөсү коркут, коркутпа. Үркүт, үркүтпө. Каз мүчөсү атказ, атказба. Көргөз, көргөзбө. Откоз, откозбо. Т мүчөсү жасат, жасатпа. Окут, окутпа. Ойнот, ойнотпо. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.